Кыргызстандын Британиядагы элчилигинде көпкө чейин миссия башчысы жок болуп келип, жакында эле элчи дайындалды. Ошондой эле Британия Кыргызстанда элчилигин ачканына аз эле жыл болду. Көп маани берилбей калгандай туюлган эки тараптык мамилеге азыр кандай баа берсе болот? Эки өлкө ортосундагы кызматташуу бир нече жылдан бери жакшы эле өнүктү. Биз 2011-жылдын аягында Бишкекте элчилигибизди ачтык. 2012-жылы биринчи элчибиз келген. Мен Кыргызстандагы экинчи элчимин. Ошондон бери мамилелер өнүктү. Мына азыр Британияда кыргыз элчиси иштеп жатканына кубанычтамын. Алдыда албетте иштер көп, кызматташкыбыз келет. Эки өкмөт тең мамилелерди өнүктүрүүгө, бекемдөөгө абдан кызыктар. Бул экономикалык форумда инвесторлорго шарт түзүү тууралуу сөз болуп жатпайбы? Британдык компаниялар негизинен Кыргызстандагы тоо кен тармагына кызыгат. Мындан тышкары, Британия менен Кыргызстандын экономикалык кызматташтыгы дагы кандай багытта өнүгө алат? Соода менен инвестицияга келгенде кызыктырган жагдайлар бар деп ойлойм. Албетте Кыргызстан табияты абдан кооз өлкө. Туризм тармагы жакшы өнүккөн. Бул жакта мүмкүнчүлүктөр бар. Кыргызстандын айыл чарбасы да Европа биримдиги үчүн кызыктуу тармак. Европа Кыргызстан үчүн ыңгайлуу салык шарттарын түзүп жаткан соң, Кыргызстан айыл чарба өндүрүшү аркылуу Британияга эмес, Европа менен жакын кызматташтыкты түзө алат. Ошондой эле Лондон финансы, бизнес кызматтарында мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт. Мындан тышкары Британия зыянсыз энергия булактары боюнча дүйнөдөгү лидерлердин бири. Андыктан Кыргызстан менен гидроэлектр станцияларын иштетүү жагында бул да кызматташууга жол ачып турат. Кыргызстандагы саясий экономикалык олку солкулардан улам жергиликтүү калк чет элдик инвесторлорго шектенүү менен карап, каршы чыккан учурлар болуп келет. Өкмөт бул жагдайды жөнгө салууга аракет кылып жатат. Өз кезегинде чет элдик компаниялар бул ишке кандай салым кошо алат? Кайсы өлкөдө болбосун, кайсы бир тармакка ири инвестиция келип жатса, аны туура пайдалануу ар дайым эле чоң маселе болуп келген. Андыктан чет элдик компания ошол өлкөнүн өкмөтү менен, жергиликтүү бийлик менен чогуу иштешкенде гана инвестиция туура пайдаланылат десек болот. Мындайда бардык тараптардын кызыкчылыгы камтылат. Инвестициядан бардык тараптар пайда табышы керек.